Саламатсыңарбы? 15-ші сабагыбыз маалымат коопсуздугу саясатына арналган киберкоопсуздук технологиялары сабактар сериясын улантып жатабыз. Мындан алдыңкы сабактарда киберкоопсуздук технологияларында маанилүү болгон көптөгөн жагдайларды тереңирээк ачканга, тереңирээк маалымат бергенге аракеттендик. Жыйынтыктоодон алдын мындан кийинки сабагыбыз жыйынтыктоо сабагы. Бул сабактар сериясын эң акыркы сабагыбыз десек болот. 15-ші сабагыбыз маалымат коопсуздугу саясатына арналган. Негизи маалымат коопсуздугу саясаты бир компаниянын же болбосо бир мекеменин ошо маалымат коопсуздугу, кибер коопсуздук технологиялар жаатындагы баардык түшүнүктөрүн камтыган бирдиктүү бир идеология десек дагы болот. Анткени маалымат коопсуздугу жаатында компаниянын сөзсүз түрдө эгерде маалымат менен иштеген болсо, маалыматтарды иштеткен болсо, өзүнүн ресурсу катары же болбосо киреше алып келүү жаатында иштерди жүргүзгөн болсо, же болбосо ошол киреше алып келген булагы маалыматтар болсо, анда маалымат коопсуздугу саясаты сөзсүз түрдө болуш керек. Андан тышкары негизи өлкөлөрдүн дагы өздөрүнө таандык маалымат коопсуздугу саясаты болуш керек. Ар бир өлкөнүн өкмөтүнүн сөзсүз түрдө жарандарынын маалыматын коргоо боюнча өлкөнүн ичинде жалпы маалымат коопсуздугу эрежелерин же болбосо саясатын негиздерин пункттарын белгилеп кете турчу бир документ болуш керек. Кыргыз Республикасында дагы андай маалымат коопсуздугу саясатын белгилеген, өзгөчө акыркы мезгилдерде ачылган же болбосо кайрадан түзүлгөн дейлик, санариптештирүү министрлигинин астында ошондой маалымат коопсуздугу саясатын камтыган ар кандай документтер бар. Бүгүн болсо ошол маалымат коопсуздугу саясаты негизи эмне үчүн түзүлөт, эмне үчүн керек, ошого токтолгонго аракет кылалык. Дегенде аныктамадан баштайбыз. Маалыматтык коопсуздук саясаты бул уюм тарабынан өз ишинде колдонулган маалыматтык коопсуздук чөйрөсүндөгү эрежелердин, жол жоболордун, тажрыйбалардын жана көрсөтмөлөрдүн жыйындысы. Бул көбүн эсе бир документ болот. Ошол документтин ичине биз маалымат коопсуздугу жаатында биз ошо компания катары, мекеме катары эмнени түшүнөбүз, маалымат коопсуздугу деген биз үчүн эмне. Анан ошол маалымат коопсуздугу жаатында мындан алдыңкы сабактарда инциденттерге токтолдук элек. Ушул инциденттердин саясаты, эгерде хакердик чабуул болгон болсо кандай реакция көрсөтүшүбүз керек, хакердик чабуулдарды алдын алуу үчүн эмне иштерди кылышыбыз керек, кандай түрдөн адистер бизде иштеш керек сымал баардык маалымат коопсуздугуна тиешелүү баардык эрежелерди, түшүнүктөрдү, тажрыйбаларды, көрсөтмөлөрдү аныктамада да белгиленгендей камтый турган бир түшүнүктөр жыйындысы. Анан эми бул түшүнүктөр жыйындысын кагаз бетине түшүргөндөн кийин бул бир документке айланат. Андыктан бул документ кийин компанияда, мекемеде маалыматтын жүрүшүн, маалыматтын сакталуусун, маалыматтын бөлүшүүсүн, ушул сымал маалыматка тиешелүү баардык жагдайлардын эрежелерин көрсөтөт же болбосо эрежелерин камтыйт десек болот. Мындай документтин эмне максаты бар? Келиңиздер негизги максаттарына токтололук. Биринчи максаты маалымат коопсуздугу коркунучтарынын булактарын өз убагында аныктоо, баалоо жана болжолдоо. Документтин ичинде көбүн эсе мекемеге кайсыл булактардан коркунуч болушу мүмкүн, эмнеден коргонушубуз керек сымал коркунучтардын баардыгын тизмеленип, хакердик чабуулдар болушу мүмкүн, фишинг болушу мүмкүн,
мындан алдын социалдык инженерияда дагы ушул социалдык инженериянын түрлөрүнө токтолдук элек. Ошолордон коргонуу сымал ушул компанияга коркунуч жараткан баардык потенциалдык коркунучтарды десек болот тизмелей турган жана алардын алдын алуу жаатында эмне иштер. Анык биринчи коркунучту аныктайбыз, андан кийин ал коркунучту баалайбыз, канчалык бизге бул коркунуч чынында эле бир кийинчерээк проблема же болбосо көйгөй алып келиши мүмкүн. Андан кийин баалоонун негизинде бир болжолду жүргүзөбүз. Ошолорду документтин ичине камтыйбыз. Экинчи пунктубуз, экинчи максатыбыз маалымат коопсуздугу коркунучтарына ыкчам жооп кайтаруу механизми. Ошондо бир маалымат коркунуч булагын изилдедик, аныктадык, бааладык. Анан эгерде ушул коркунучтан бизге бир чабуул келе турган болсо, аны ыкчам түрдө кантип кайтарсак болот, кантип анын алдын алсак болот, же болбосо кандайча бир жооп кайтарсак болот, бул дагы камтылат. Үчүнчү пунктубуз маалымат коопсуздугу коркунучунун ишке ашыруудан келтирилген зыяндын алдын алуу же азайтуу жааттары. Тескерисинче бул дагы эгерде коркунучтун алдын алдык, бирок ошого карабастан кандайдыр бир зыян келе турган болсо, бул зыянды кантип алдын алсак болот деген түшүнүктөрдү дагы бул маалымат саясаты, маалымат коопсуздугу саясаты жобосуна, документине сөзсүз түрдө киргизишибиз керек. Маалымат коопсуздугу иштөө процессине уруксааты же билими жок адамдардын кийлигишүүсүнөн коргоо. Мындай саясаттын ичинде сөзсүз түрдө компетенттүү гана кишилер ушул иштерди аткара алат деген эрежелер топтому сөзсүз түрдө киргизилет. Анткени көбүн эсе компетенттүү болбогон же ошол жаатта билими болбогон адамдардын иштөөсү көбүн эсе компанияларда бир риск же болбосо бир чабуулдун келишине шарт түзөт десек болот. Анткени компетенттүү болбогон адамдар сөзсүз түрдө бир жерде бир катачылык жасайт дагы, ал катачылык кийин хакердик топторго ошол катачылык аркылуу системага киришине мүмкүнчүлүк берет. Андыктан мындай адамдардын системаларды оңдоп түздөө иштеринде кийлигишүүсүнө коргош керек жана уруксаат берилбеш керек. Кыргыз Республикасындагы мыйзамдардын талаптарын же ченем усулдук документтердин жана келишимдик милдеттенмелерди аткаруу жоболору да сөзсүз түрдө камтылыш керек. Анткени бир жеке компания, уюм сөзсүз түрдө бир чоң, андан дагы үстү турган бир документ болот. Негизи Кыргыз Республикасынын негизи эле территориясында өткөн биздин өкмөт тарабынан бекитилген маалымат коопсуздугу саясатынын негизинде биздин жеке компаниянын же болбосо ошол мекеменин саясаты канчалык төп келет. Негизи кандайдыр бир карама каршылык болбош керек сөзсүз түрдө. Ченем усулдук документтер, анан балким экинчи тараптар менен болгон келишимдерибиз болушу мүмкүн. Ошол эле учурда мисалы сиз банк болсоңуз, кардарлар менен келишим түзүп жатканда, мисалы мен банкка бардым, өзүмө жеке эсеп ачтырып жатам. Жеке эсеп ачтырып жатканда сиздер дагы сөзсүз түрдө дуушар болгонсуз, бир келишимге кол коюлат. Келишимде дагы ушул менин жеке маалыматтарым, мен сизге банкка өткөрүп берип атам, бирок банк сиз ушул менин жеке маалыматтарымды коргоого, муну керектүү деңгээлде коргоого, ушундай хакердик чабуулдардан алдын алууга, же болбосо эгерде бир хакердик чабуул болуп дагы менин маалыматым урдалган болсо, ушул жоопкерчиликтерди алууга деген келишимдер кол коюлат. Ошол келишимдердин натыйжасындагы болгон жоопкерчилик, милдеттенме сөзсүз түрдө ушул жалпы маалымат коопсуздугу саясатынын ичине ушул жобого, документке дагы түшүрүлүш керек. Маанилүү бизнес процесстердин үзгүлтүксүз жүрүшүн камсыздоо дедик. Бул дагы сөзсүз түрдө
документтин ичинде камтылган маанилүү бир пункт. Өнөктөштөрдү, кардарларды, атаандаштарды жана талапкерлердин квалификациясын белгилөө биз ошо жеке компания катары маалымат коопсуздугу тарабында сөзсүз түрдө кандайдыр бир башка компаниялар менен да иштешебиз. Кардарлардын дагы талаптары бар. Кардарлардын маалыматы кандай сакталыш керек, кайсыл периодика менен булардын камдык копиясы алынып туруш керек, атаандаштарыбыз ким жана атаандаштар кандай бизге бул жаатта зыян алып келиши мүмкүн. Эми сөзсүз түрдө атаандаштыктын баардыгы эле этикалык негизде жүрбөйт. Кээ бир учурда атаандаштар сиздин бизнести үзгүлтүккө алып келүү үчүн күтүлбөгөн кадамдарды ташташы мүмкүн. Андыктан мунун баардыгын риск катары эсептеп документке түшүрүү зарыл. Кызматкерлердин терс иш аракеттерин алдын алуу жана бөгөт коюу маалымат коопсуздугу жаатында албетте биз колдонуучулардын компетенттүүлүгү жаатында ар кандай деңгээлдердеги ошол маалыматка жеткиликтүүлүгүн камсыздоо программалык камсыздоолор тарабынан берилет. Мисалы сиз жөнөкөй колдонуучу болсоңуз белгилүү гана маалыматты көрө аласыз. Бир аз өйдөрөөк турган жетекчи бир бөлүмдүн жетекчиси болсо ошол бөлүмгө тиешелүү маалыматты көрөсүз. Мекеменин жетекчиси болсоңуз баардык мекемеге тиешелүү маалыматты көрө аласыз. Ошол сымал эле кызматкерлердин ошол өздөрүнө таандык болгон маалымат чөйрөсүндө кандайдыр бир терс иш аракетин жүргүзбөш үчүн ар кандай ыкмалар бар. Ошолорду бөгөт коюу, мисалы жаңылып калып өчүрүп салуу, бир нерсени маанилүү бир маалыматты өчүрүп коюшу мүмкүн. Өчүргөн болсо кайрадан камдык копиядан муну калыбына келтирүү же болбосо негизи эле өчүрбөшүнө бир маалымат өчүрө турган болсо бир бөгөт коюу саясаты жүргүзүш керек. Анын баардыгы ушул документтин ичинде камтылыш керек. Ишкердик репутацияны жана корпоративдик маданиятты жогорулатуу. Бул мындай дагы нерсе бар. Корпоративдик маданият эми чоң бир канча миң, бир канча жүз дейлик, бир канча жүз кишинин иштеген мекемесинде сөзсүз түрдө бир саясат болуш керек. Анткени элдер бири-бирин тааныбайт. Анан ошол көбүн эсе эми 2000-3000 киши иштеген мисалы мекемелерде баардык кишилер бири-бирин тааныйт деген тааныбашы мүмкүн. Андыктан баардыгы мындай жеке мамиленин негизинде эмес, кагаз бетине түшүрүлгөн эрежелер топтому негизинде жүрүлүшү шарт. Саясат төмөндөгүлөрдү камтышы зарыл дедик. Бир маалыматтык коопсуздукту, анын жалпы максаттарын жана чөйрөсүн аныктап алышыбыз керек. Маалымат коопсуздугу дегенде биздин мекемеде эмнени түшүнөбүз? Жалпы максатыбыз ушу маалымат коопсуздугунан негизги максатыбыз эмне? Жана маалымат коопсуздугу түшүнүгүбүздүн чөйрөсү эмнени камтыйт? Ошолорду сөзсүз түрдө саясатка камтышыбыз керек. Жетекчилик тарабынан бекитилген маалыматтык коопсуздуктун максаттарын жана принциптерин баяндашыбыз керек. Маалымат коопсуздугунун ичинде максаттарыбыз бул. Анан маалымат коопсуздугундагы компания катары принциптерибиз, баалуулуктарыбыз ушул деп документтин ичинде камтыйбыз. Уюмдун эң актуалдуу коопсуздук саясаттарын, принциптерин, эрежелерин жана талаптарын баяндаш керек. Актуалдуу дегенибиз маалымат коопсуздугу саясаты негизинен бир эле жолу башынан даярданып, ошону менен чекит коюлуп бүтүп калбайт. Маалымат коопсуздугу саясаты документи версиялар негизинде дайым өрчүп туруш керек, өнүгүп туруш керек. Керек болсо жыл сайын толуктоолорду киргизип туруш керек. Кереги жок актуалдуулугун жоготкон кээ бир пункттарды алып салыш керек. Андыктан маалымат коопсуздугу саясаты документибиз дагы жандуу организм сымал дайым өнүгүп туруш керек. Маалыматтык коопсуздукту башкаруунун алкагында кызматкерлердин жана жалпы жана конкреттүү милдеттерин аныкташыбыз керек. Ошондо жалпы уюмдун ичинде кызматкерлердин кандай түрлөрү бар, анан кайсыл кызматкерлер кайсыл түрдөн маалыматты алып жүрөт жана кайсыл түрдөн маалыматтарга жоопкерчиликтүү, ошол саясат бекитилет.
Анын ичинде маалымат коопсуздугуну инциденттер жөнүндө кабарлоо дедик. Ошондо эгерде инцидент бир чабуул же болбосо маалыматтын ортодон жок болуп кетиши окуясы болгондо ким кимге кандай учурда маалымат бериш керек жана ким кандай жоопкерчилик алыш керек, ошолор да бекитилет. Маалыматтык коопсуздук саясатын толуктаган документтерге шилтемелер сөзсүз түрдө, анткени көбүнесе маалымат коопсуздугу саясатында биздин даярдай турган документ башка документтердин негизинде иштейт элек деп мындан алдын айттык элек. Мисалы ошол эле учурда Кыргыз Республикасында негизинен маалымат коопсуздугу саясаты документи бар, жобосу бар. Ошол жобонун негизинде ага шилтеме берилип, конкреттүү маалыматтык системалар үчүн деталдуу саясаттар жана жол жоболор, ошондой эле колдонуучулар сакташы керек болгон коопсуздук эрежелери, бир мисалы компанияга жаңы программалык камсыздоо сатып ала турган болсоңуз, ошол жаңы сатып ала турчу программалык камсыздоонун кандай өзгөчөлүктөргө ээ болуш керек, кабыл алуу иштери кандай жүргүзүлүш керек, сыноо коопсуздугу жагынан сыноо иштерин ким жүргүзүш керек, анын натыйжасында кандай отчет даярдалыш керек, ошол сымал түшүнүктөрдү камтый турган эрежелер топтому десек да болот. Анан эң эле акырында маанилүү болгон эмне, бул документти ооба баарыбыз даярдадык, сонун бир документ ортого чыкты. Мекемебиздин, уюмубуздун маалымат коопсуздугу жаатындагы баардык түшүнүктөрүн, принциптерин, максаттарын камтыдык. Бирок муну эгерде жөнөкөй ошол эле компанияда, мекемеде иштеген кызматкер окубаса же болбосо анын ичиндеги эрежелерди билбесе, анда бул документ эч кандай мааниге ээ болбойт. Андыктан саясат, биздин даярдаган саясатыбыз, компаниянын маалыматтык коопсуздук саясаты дедик, жетекчилик тарабынан бекитилиш керек, сөзсүз түрдө бир документке, юридикалык бир документке айланыш керек, жарыяланышы керек жана баардык кызматкерлерге жеткиликтүү жана түшүнүктүү түрдө жеткирилиши керек. Андыктан көбүнесе балким муну жөнөкөй кызматкер түшүнбөгөн оор технологиялык терминдер менен дагы толтуруп койгондо бул документ максатына жетпей калышы мүмкүн. Андыктан бул документти, бул саясатты иштеп чыгып жатканда сөзсүз түрдө жөнөкөй бир жаран, жөнөкөй кызматкердин дагы түшүнө тургандай деңгээлде даярдалышы, жөнөкөй тилде даярдалышы маанилүү. Анткени ошол саясаттын негизги максаты ар бир кызматкер ушул саясаттын негизинде иш алып баруусу күтүлөт, же болбосо ошондой максат коебуз. Ушул саясатты жүргүзүүдөн максатыбыз. Андыктан муну баардыгына жеткиликтүү түшүндүрүп берүү зарыл болуп эсептелинет. Анда ушул берилген маалыматтын негизинде саясат ар бир мекеменин, уюмдун, өзүнө ишенген чоң мекемелердин, корпоративдик түрдө иштей турган мекемелердин сөзсүз түрдө бир маалымат коопсуздугу саясатына ээ болуш керек экенине токтолдук. Анан ичинен ушул маалымат коопсуздук саясаты кандай максаттарда жана кайсыл жоболорду ичине камтыш керек деген темада бир сабак болду. Андыктан кийинки сабактарда ушул эле темаларды улайбыз. Анда кийинки сабактарда көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар.